Батир, дүкөн жана медициналык жардам. Бет капчан адам 3 баласы менен бишкектик айымга жардам берди. Казакстандык блогер бет капчан адам Бишкекте жашаган үй бүлөгө батир берек кылды. Айжаркындын 3 баласы бар. Ал такси кызматында ижарага унаа алып иштеп жүргөн жалгыз бой эне. Жакында ижарага алган унаасы менен үй бүлө жол кырсыгына кабылды. Аялдын айтымында ал 2024-жылдын апрелинде мас кошунасу улуу кызын зордуктоого аракет кылгандыктан балдар менен иштөөгө аргасыз. Азыр Айжаркын балдарын ким менен болсо да таштап кетүүдөн коркуп жатат. Жол кырсыгынан улуу кызынын буту, колу сынып, башы сынган, деди Айжаркын. Ал азык-түлүк дүкөнүн ачууну кыялданганын айтты. Бет капчан адам Айжаркын батирдин ээси болуп калганын, дүкөн ачууга жана кызын дарылоого каражат берерин билдирди.